Талип шаар макамын 1940 алган. Көмүр кени менен атактуу болгон Сүлүктүү шаары деңиз деңгээлинен 1380 метр бийиктикте жайгашкан. Ал эми Борбор шаарыбыз Бишкектен 1050 километр алыстыкта. Эзелки шаарлардын катарындагы бул шаарда эчендеген эл керегине жараган уул кыздар чыккан. Албетте, тарбиянын башаты үй-бүлөдөн башталат. Ал эми билим алып, аа-тамгасын тааныткан бул мектеп. Биздин чыгармачыл топ шаардагы мектептерди кыдырып, андагы мугалимдердин ишмердүүлүгүн даңазалоо максатында барганыбызда Мавлюда деген эжеке жөнүндө көп жакшы кептерди уктук. Мындан улам эже менен таанышуу максатында ал жашаган үйгө күн кеч болгонуна карабай бардык. Hoş geldiniz. Жакшылыктарыңар тилейт. Мына 40 жылдан бери ушул тармакта эмгектенет. Мектепке барып 30 баланы тарбиялаган болсо, үйгө келип 4 баланы тарбиялап, эмгектенип иштегениге биз сыймыкталабыз. Мен мугалимимди абдан жакшы көрөм. Мен мугалимиме терең ыраазымын. Мен деле чоңойгондо мугалим болгум келет. Бул эжекенин өткөн сабактары башка мугалимдерден өзгөчөлөнүп, мен ушул окуучу кезимде эле эжекенин алипе майрамын өткөнүнө бир көзүм түшүп калган эле, аябай жакшы өткөн эле ошондочу. Баягы наркы эжекейдикине караганда салыштырмалуу аябай жакшы болгон эле. Балдарды дагы даярдагандары бийлерге, ырларга, сабакка бардыгын бирдей алып кетет да бул Мавлюда эжекечи. Ал башка мугалимдерден айырмаланып, бизге аябагандай көптү үйрөткөн. Мугалим эле болбостон үй-бүлөдө, айылда өзүнүн кадыр баркы менен эң бир асыл аял заты да. Мугалим өзү урушса силерге дароо болот, урушканы силерге жакшы дейт. Неме көптөгөн нерселерди билесиңер, азыртадан көп нерсени окусаңар, көп нерсени билип, Кыргызстаныңарга салым кошосуңар дейт. Çay içiniz. Bismillah. Абайбете жакшы иштеп келген. Балдарга жакшы билим берип. Болуптур, жакшы отуруңуз. Эсен аман тынч болсун, заман тынч болсун, элибиз тынч болсун. Балдарыбыздын келечеги кең болсун. Мавлюда Турдуева Сүлүктүү шаарындагы Мухаммед Ибрагимов атындагы номер 3 орто мектебинин башталгыч классынын мугалими. Ал жашаган жер мектептен бир аз алыс. Тактап айтканда Шахты 6 көчөсүндө. Апа, жолуңуз узак, эми баспай эле койбойсузбу, кыйналдыңыз дейт. А бирок мен койгулачы, бул жол мен үчүн тренировка, машыгуу дейм. Алар дагы эми түшүнүшүп, сиз үчүн машыгуу болсо анда жакшы эле басып бара бериңиз дейт. Мен машинеге да отурбаймын. Жолдон бүтүрүүчүлөрүбүз, окуучуларым алса аябай сыймыктанам. Мектептен үйү алыс болгондугуна карабай, мугалим күнүнө таң эрте жөө мектепке келүүнү адатка айланткан. Саламатсызбы? Алтындарым, келдиңерби? Жакшы эс алып, кыздарым кандай? Жакшы. Бантиктериңердин жарашканын карагыла, жүргүлөчү. Каарманыбыз Мавлюда Турдуеванын айтымында мугалим болууну бала кезинен эле кыялданган. Ал эми буга багыт берген албетте ата-энеси. Эмесе сөз башынан болсун. Мавлюда Турдуева 1959 жылдын 18 сентябрында кенчилердин үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Мугалимдик кесипке бул жөндөмдүү гана адам иштейт дейм да. Эгер жөндөмдүү болсо мугалим мамлекетти да башкарат. Ушундай инсандарды турмуштан көргөнбүз, укканбыз. Эми мен ушундай кесипке багыт берген менин эң алгач ата-энем. Атам, апам орус тилин жакшы сүйлөшкөн. Өзү атам шахтада, начальник участкада иштеси дагы. Апам орус тилин шар сүйлөйт эле. Ата-энеси менен орус тилинде Бишкектерге чейин иштеп келишкен экен. Ошол апам менен атам колдоп, анан багыт берип, ошону ушу кесипке багыт алдым да. Аны бул кесипте эң алгачкы эмгек жолумду бала бакчадан тарбиячы болуп баштап, биринчи Жалал Абаддагы педучилищаны бүтүп, анан өзүбүздүн Сүлүктүү шаарыбызда ошмуунун бөлүмдөр ачылган. Биз ошол ошмуунун биринчи бүтүрүүчүлөрү болуп, өзүбүздүн Сүлүктүү шаарынан билим алдык. Бирок биз ошмуунун билимини
дипломун алганбыз. Ошмону мугалимдери келип окутуп кетишкен. Ошол ошмону уюштурган Машрап Малик Машрабычкадагын рахмат айтам да, ал киши рахматты болсун, жайы жаннаты болсун. Көз өтүп кетсе да ал кишини биз эскеребиз. Себеби биздин ушул даражага жетишибизге окуу жайын ачканга ошол киши себептүү. Ошентип орто мектепти аяктагандан соң Пушкин атындагы Жалал Абаддагы педагогикалык окуу жайын 1989 аяктап, мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде тарбиялоо боюнча тарбиячы адистигине ээ болот. Арадан 6 жыл өткөндөн кийин алган билимин кайра жогорулатуу үчүн 1996 жылы Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетине тапшырып, педагогика жана башталгыч билим берүүнүн усулу адистигине ээ болот. Мен бала бакчадан мектепке мени чакырышты да. Ошол мезгилде Убадат Баракына эжекем бар эле, мектепте бизге математикадан сабак берген. Кийин завгороно болуп иштеди ал эже. Азыркы учурда эми рахмат болуп кетти, жайы жаннаты болсун. Ошол эжем чакырып, сен жөндөң бар, мен сага сабак бергем, сен мугалим болушуң керек деп мени түрткү берген да. Ошонун бакчадан мектепке өтүп, мектепке келгенде Мамраим Мажит деген директорубуз бар эле, Шанкар Исалиевич деген директорубуз, анан ал киши завуч болчу. Ошол агайлар мен сабак өткөрүштү да мага. Ошондо кыргыздар дагы ушундай сабак өтсө болот экен го дегенде, баягы космонавтика күнүнө бир өттү, сонун космонавттын кийимдерин жасап, баш кийимдерин, шлемдорун жасап, балдарды кызыктырып, конкурстар кылып өтсөм, педсоветте айтып, мени мактаса, ошондон бери ошол сөзүнү кайталай беретим да ичимде. Ушул агай мага ушундай сөздөрдү айтты. Мен жакшы мугалим болушум керек, шыктанышым керек деп, ошонун подготовительный группа деген бар болчу мурда. Жок эме, продленный группа. Мектепте сабак даярдоо. Ошо 7 классты баштаганмын да, иштеле баштаганда. 7 класстарын сабактарын өтүп жүрүп, мени ошол жылы ишеним менен 6 жаштагы бөбөктөргө мугалим кылып койду. Ошонон бери 6 жаштан 10 жашка чейинки окуучуларды окутуп келатам. Балдар, сабакта эң биринчи биз алтын эреже түзүп албайбызбы? Кандай эмесе, кандай эреже сунуштайт элеңер? Убакытты туура пайдалануу керек. Кошуласыңар? Класста бекем тартипти сактоо керек. Сабакка активдүү катышуу керек. Сабак окуп жатканда кунт коюп болуу керек. Дагы ким толуктайт? Берен уга билүү керек. Эмгек жолун болсо өзү туулуп өскөн Сүлүктүү шаарынан баштайт. 39 жыл өмүрүн балдарга арнаган Мавлюд эже коомдук иштерге активдүү катышып, 1987 жылы Кош Булак аймактык кеңештин депутаты болуп шайланат. Кесиби мугалим деген булак артуучуну түшөлткөн бир гана маселе бар. Алда болсо канткенде балдарга татыктуу билим берсем жана билим берүү системасын жакшыртсам. Бул ой сана менен ал айрым учурда түн бир окумга чейин иш үстүндө отурат. Албетте, ойлонуп гана тим болбостон, аны аткарып билим берүү системасына бир топ жаңылыктарды киргизип, семинарларга катышкан. Натыйжада ал окуткан окуучулары облустук, республикалык деңгээлдеги сынактарда байгелүү орундарды багындырып келишет. Дайым сабагына даяр болуш керек. Планды, тезистүү, канча жыл иштесең да плансыз сабакка келүү бул кыйынчылык жаратат. Ошон үчүн мугалим дайыма сабакка түн болсо да даярданып келиш керек. Түнү менен болсо да даярданып келсе, өзүнүн сабагынын натыйжасын көрө алат. Жыйынтыктуу сабак өтөт. Мен эмне демекчимин? Мугалимдер ар тараптуу өнүккөн, компетенттүү болушун каалайт элем. Азыр заманга жараша биздин стандарт, билим берүүнүн стандарты өзгөрүп, башталгыч класстын окуучусунун модели, ортоңку класстын окуучусунун модели, бүтүрүүчү окуучунун моделине талаптар коюлуп атат. Ошого жеткирүү бул мугалимдин эң негизги милдети.
Бул эжекей ата-эне менен иштешкен адам биз үчүн бул эжекейдин өзү үлгү, жүрүм туруму, сүйлөгөн сөзү бардыгы бул эжекейдин үлгү катары кабыл алып, биз өзүбүздү ушул эжекейдей болсок деп ниет кылып өзүбүздү тарбиялап жатабыз. Ушул эжекейди көрүп дагы балдарыбыз дагы үйдө жүргөндө дагы кыздарым ушул эжекейдей болгусу келип, ушул эжекейдей басып, сүйлөп, эметип калган азыркы күндө. Бул эжекей ар тараптуу өнүктүрөт балдарды. Билим эле эмес, кайсы сабакка шыгы болсо, ошолордун бардыгын эжекей эске алат. Кайсы баланын спортко шыгы бар, кайсы бала шахматка эме кылат, кайсы бала күрөшкө, кайсы бала ырга, кайсы кыз тигүүгө, жомок, кайсы эле болбосун, ушул эжекей бардыгын эске алып, аябай жакшы ата-энелердин арасында да кадыр баркка, урмат сыйга ээ. Мен бул эжекейге аябай чоң ыраазычылык билдирип кетемин. Ал 1992 жылы жана 1996 жылдары Сүлүктүү шаарында өткөн жыл мугалиминин катышуучусу. Шаардагы Шахтер жолу гезитине 2011 жылы өз кесибинин мыктысы деген аталыштагы макаласы жана адабий окуу сабагынын шилтемеси жарыяланса, Кут билим гезитине да макалалары жарыяланган. Окуучунун ийгилиги бул өзүңдүн үй бүлөңдүн ийгилигидей болот экен да. Мен мына мугалим болуп мектепте администрация баскычтарында өттүм. Кийинки учурларда мына проекттер көп келип атат да. Балдардын окуу көндүмдөрүн өнүктүрүү, математикалык сабаттуулугун өнүктүрүү, ошол проекттер менен өзүм дагы катышып иштеп, министерство менен байланышта, алар менен контрактта иштеп, мугалимдердин область боюнча окутуп, өзүм да тренер, консультант болуп иштеп келдим. Кийин ушул конкурстар, ушул проекттер боюнча окуучулардын конкурстарында мен башталгыч класстын окуучулары КТРК каналында конкурстарга катышып, медальондор менен, баалуу сыйлыктар менен, республикалык масштабта, областтык масштабта окуучуларым жеңип келишти, ушундай сыйлыктарды алышты. Анан шаардык олимпиада өткөрүп жүрөбүз биз башталгыч класстар. Ошондо да кыргыз тилден, математикадан, мекен таануудан окуучуларым байгелүү орундарды алып, ошол учурда жемиш өзүңдүн жыйынтыгыңды билет экенсиң да. Ушундай учурларда толкунданасың. Окуучуларыбыз анан биздин билим берүү бөлүм башчысы Исманов Абдубахап Жалилович 10 жылдан өйдө олимпийсттердин, отличниктердин слетун өткөрүп келет. Ошол слетта да окуучуларың чыгып, өзүңдү дагы сыйласа, бул дагы сенин ийгилигиң. Ошондо дагы өзүңдү баалайт экенсиң да. Менин салымым да бар экен депчи. Ошон үчүн мугалимдин натыйжасы бул окуучусу. Окуучуң ийгиликке жетсе, сенин ийгилигиң. Биринчи мугалимим Мавлюда Мамаджановна, ал бизди 4 жылдын ичинде китеп окууну, тамгаларды үйрөткөн жана ал аябандай башка мугалимдерден айырмаланып, бизге аябандай көптү үйрөттү. Жана мен кошумчалап койсом, мен орус тилинде 2 тилди бирдей билип кеткем. Кылган эмгектери бааланып, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланган. Мындан тышкары ал бир нече нарктуу, баалуу сыйлыктарды имерген. Каарманыбыз мындан ары дагы ден соолук болуп турса, балдарга билим берем дейт. Бар болуңуз элибиздин сыймыгы, мыкты эл агартуучусу Мавлюда Турдуева. Мугалим бул бир коомду, бир муунду калыпка салган улуу кемеңгер инсан. Ал бир муунду же бир коомду жакшы нукка салып койгонго да ал жетет. Керек эмес учурда мугалим ал талкалап салганга да күчү жетет. Эми мен аябай ойлоном. Ушул санариптештирүү азыр күн сайын бир өтө тездик менен ааламдашуу шартында техника өнүгүп кетип атат. Балдардын кызыгуусу компьютерлерге, компьютердик оюндарга, телефондорго
убагына бекер эле коротуп атышат. Китеп окуган окуучу аз. Биз мына башталгыч класстын мугалим катары аларды сабатын ачып, ар тараптуу өнүктүрүүгө аракет кылып, чоң класстарга, жогорку класстарга өткөрүп бергенден кийин чоң көйгөйлөрдү көрүп атабыз. Себеби балдар китепти алып кетип кыйналышпайт деле, алып деле келбей коюшат. Себеби алар компьютер, ноутбуктар, планшеттер, азыркы учурдун талабына жооп берген телефондор менен гана чектелишип калды. Аман болсун бап эстеген балдарың. Тарбияны балдарыңа арнадың. Ишиңерге көп ийгилик каалайбыз. Окуучуңа чексиз эмгек арнадың.